Assalamu алейкум, жалпы кыргыз эли. Assalamu алейкум, массалык маалымат каражаттары. Бүгүнкү пресс-конференциянын максаты, негизги максаты жалпы кыргыз элин сызга отургускан, кыргыз элин жаштарын өзгөчө какшаткан миңдеген үй бүлөлөрдүн тагдырын талкалаган мыйзамсыз онлайн казинолор жөнүндө сөз болмокчу. Бул онлайн мыйзамсыз казинолор 2017 жыл өз ишмердүүлүгүн башташкан. Бишкекте бир топ компаниялар Ringo Trade, Wintrade, $1 жана башка болуп ачылышкан. Булардын лицензиялары бинарный опцион, биржа деген максат менен башташып, кийин лицензия алышып, ал маскировка менен ичинде кадимкидей казинолорду ишке ашырышкан. Ал казинолордон башында адамдар бинарный опцион эмне деген кызык менен кирип отурушуп, күн санап өсүп отуруп, алар канчалаган кыргыздын жаштарын, балдарын, кыздарын игрок кылып, азартка берилтип, кумарга отургузуп, аларды көчөдө сандалтып, канчалаган үй бүлөлөрдүн тагдырын талкалап, миллиондоп карыз кылып, ушундай болгондон 2023 жылы жайында булардын бардыгы мыйзамсыз деген негизде орган өкүлдөрү атайын жабышкан. Жабышканда ага карабастан азыркы чай кофе точка деген неме менен ачышып, бул кофейный сыяктуу кылып ачышып, ичинде кадимкидей электрондук казинолорду улантып атышат. Биздин негизги кайрылуубуз бул ушулардын ишмердүүлүгү жөнүндө, булардын ишмердүүлүгүндөгү мыйзамсыздыктар, буларга лицензия бергендер жана башкалар жөнүндө сөз болмокчу. Негизги ушул электрондук казинолордун булар ишмердүүлүгүндө канчалаган адамдарды талаалатып, канчалаган адамдарды үй жайсыз калтырып, тагдырларын талкалап, үй бүлөлөрдү бузуп, жаштарды кылмыштуулукка, биринчиден кылмыштуулукка үндөп, аларды миңдеген акчаларын уткузган жаштар биринчи оюна эмне келет? Кылмышка баруу, жеңил акча издөө, азарттын игромания, бул хуже наркомания деп коет. Негизи бул ору, кадимкидей игроктор мындай азартный ору менен, лудомания деген ору менен оруп калышат да, алар ошол играны, азарт оюнун ойнош үчүн бардык мүмкүнчүлүктөргө, акча табуунун жолун издеп, бардык мүмкүнчүлүктөргө барат. Кыргызстанда акыркы жылдарда кылмыштуулук аябай өстү. Эмнеге себеби? Эң биринчи өскөн кылмыштуулук бул мошенничество. Акчаны алдап алуу жолу менен, бирөөнүн телефонун алуу менен, бирөөнүн машинасын алуу менен, дагы бирөөнүн баалуу буюмдарын алдап алуу менен башталган. Азыр аябай могу сумда жанагы рассрочка телефон саткандар, миңдеген паспорттор жыйналып жатат. Эмнеге дегенде ошонун бардыгынын көбүнчөсү игроктор, игроманиянын айынан ошол иштерге барып атат. Ал телефон бул мелочтар, алды үйлөрүн сатып, чоң атайын мошеннический пирамидаларды уюштуруп, ошол акча жасоо үчүн ушундай азарттарга берилип атат. Мыйзамда так берилген, алардын ошол 219-статьясында бар экен. Могул закон Кыргызской республики виртуальных активах деп турат. Могуда жанагылардын лицензияларды кандай жолдор менен кантип алышат, алардын лицензиясындагы бардык мүмкүнчүлүктөр. Булар бир эле электрондук казинолор эмес, булар менен совместно иштешкен Кыргызстандагы азыр уюшкан кылмыштуу өкүлдөр, мамлекеттик кызматкерлер. Себеби дегенде алардын лицензиясы, берилген лицензияны текшериш керек. Могу Ringo Trade өзүнүн жумушу боюнча иштеп келатып, азыр жанагы Ringo Trade онлайн ачык казинолор жабылгандан кийин булар жана чай кофе точка деген өттү деп атпаймынбы? Ошол чай кофе точка менен булар акчаны кандай кылып мамлекетти алдоо менен бирге булар Unipay, Bironex деген компанияларды ачышат да, Unipaylер терминал аркылуу акча салып, терминал аркылуу акча чечүү. Акырындап өздөрүнүн кассаларын уюштурушталар. Анан ошонун себебинен эле булар Unipay менен иштеп атканда, Unipayдин жалпы Кыргызстанда акыркы 2-3 жылдын ичинде 150 терминалы пайда болду. Алар именно акча салып, акча чечүү боюнча. Бишкекте ошонун 113-ü азыр акча чечүү кызматтарын аткарып атат да. Чүйдө 20, Ошто 11, Нарын, Көл, Жалал Абад
Баткенде бирүштү. Булар ушул Unipay аркылуу акчаларын салып, Unipayге акча түшкөндө идентификация болот. Ар бир адам акча Bironex акча салып атканда, могу Bironex деген компания менен иштеп атышат азыр, ачып алышып. Бул Bironex акча салып атканда Нацбанктын берде идентификациясынан өтүш керек. Адам акчаны айландырарда, акча күрөтөтүлөрдө акча адамдын идентификациясы. Бул жерде идентификациядан дагы любой аты, фамилиясы катталбаган номерге 20-25 миңге чейин акча сала беришет. То есть бул сала беришет деген жашы жете электер дагы, мүмкүнчүлүгү чектелген, мүмкүн кээ бирлер азартник бул оору деген учетто тураттыр, психологиялык бир жерде учеттодур, ал анысын эчтекесин карабай, бул жерде Нацбанкты мүмкүн алдап атат, мүмкүн Нацбанк да замешанный. Ошонун себебинен эле могу азыр бизде санарип министрлиги бар. Санарип министрлиги бардык онлайн эмелерди контролуна алат. Бул мыйзамда ошол контролуна алып, бирок көрүп турса дагы көрмөксөн. Могу лицензия бергендер буларга жана чай, кофе, точка, Ринготрейд, бинарный опцион, биржа деп лицензия бергендер дагы биякта күнөөсү бар. Себеби дегенде закон Кыргызской республикиде жазылып турат, алардын лицензия бергенден кийин ошол лицензияны текшерүү берилген неменин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча алар дагы көз жумду кылып, бул жерге лицензия бергендер санарип министрлиги эң башкысы ушуну менен бирге ушуну бардыгын көрүп туруп, ушул окуялардын бардыгын көрүп туруп, кыргыз милициясы көбүнчө жерден арыздарды кабыл албай, булардын ушудан жабыркагандардын арыздарын кабыл албай, арыздардын негизинде эч бир иш кылбай, арыздарын убактысын өткөзүп, биздин карабайбыз деп прокуратурага жөнөтүп, адамдар прокуратура, Финполго жөнөтүп, бири-бирине жөнөтүп, ишти нары бери тээп, адамдарды уже тажатып, ишти кыскартып жок кылып жиберүү. Бул боюнча бир топ адамдар азыр могул бир Ринготрейд, чай, кофе, точканын негизги хозяиндары Акылакунов, Азамат Умеркулов, Кайрат деген эки жаран экен. Азыр ушул боюнча ушул эки жарандын үстүнөн ушул оюнга жабыркап акча уткузгандар арыздар жазышып атат. Негедир акыркы арыздын жазылганда примерно бир 5-6 адам арыз жазды. Арыздын жазылганда 10 күндөн ашык убакыт өтсө да арыздар каралбай, Ленинский РОУДга жазылган арыз Свердловскийге жөнөтүлүп, Свердловскийден Гонго жөнөтүлүп, ушундай арыздар дагы деле ушундай болуп атат да. Биз эгер ушундай бере турган болсо, эртең Кыргызстанда миңдеген жаштар кылмыштуулук бул жана мошенничество айтпадымбы? Играга берилген азыр жаштардын көбү талаптоноо, үй бүлөлүк зомбулук, өзүн өзү өлтүрүү жана башка ушундай кылмыштарга адамдар аябай көп барып атат. Канча жерден массалык маалымат каражаттарынан эмелер чыгат. Ушул адам ушунча этаждан секирип атат, өзүн өзү өлтүргөнгө сактап калдык деген тип. Ал себебин аныктаган эч ким киши жок. Эмне себептен андай кадамга барып атат? Ушундай маалыматтар жабык эшик артында эле жок болуп кетип атат. Кайсы жылдары ушул Ринготрейдтинби, Евротрейдтин туалетинде адам муун өлдү дейт, эч маалымат чыкпай эле жок болуп кетет. Эмнеге дегенде, биякта миллиарддаган акчалар айланат. Азыр Кыргызстанда бир мурда бир саналуу гана адамдар ойносо, азыр адамдар топ-топ болуп, айыл жергесинде уюшулуп алып, ойногон адамдардын аябай саны көп болуп атат да. Жабыркагандар аябай көп. Неге дегенде бул жөндө адамдар ачыкка чыгышпайт, каргышпайт. Адам игроман болуп кеттим, ушуну уткуздум, үй бүлөмдү уткуздум, тигини уткуздум, баардык үй жайымсыз көчөдө калдым дегенден бизде Кыргызстанда уят, кайын журт бар, ата-энем бар, эл бар, достор бар деген темалардын уялгандан бул нерсеге ачык чыга алышпайт адамдар. Себеби дегенде ушул ачык чыкканда адамдар адан кой бул азартник буга ишенич, доверие жоголот. Ошонун артынан алар эч кимсе ачык чыкпайт. Азыр бир топ ата-энелер бар болчу бул жерге келе турган, ошонун жубайлары бар болчу. Алар дагы акыркы мүнөттөргө чейин ойлонушуп, арыз жазалык, бирок
эме пресс-конференция бергенден баламдын тагдыры үчүн, эртең күйөөмдүн дагы да үмүтү пайда болуп, келечеги үчүн. Ама ал жерде мага күндөп ушул эме менен чуркап жүргөндөн баштап миңдеген адамдардын кайрылуулары келет да. Бирөөлөр балдары менен 4 балам менен ачка калдым. Күйөөм акыркы алтындарыма чейин сатып жок кылып койду. Үйүбүздү жок кылды, машинабызды жок кылды, карызга баттык. Даже кайнатасынын, кайын журтунун мүлктөрүнө чейин алдоо жолдору менен алып жок кылып коюшту. Ушундай деген адамдардын кайрылуулардын аябай көптүгүнөн биз ушундай пресс-конференция берүүгө мажбур болуп атабыз. Арыздарды жазып, закондуу түрдө кайрылатчу органдарга кайрылып көрдүк. Акыркы эле учурда могу Азаттыктын жакындагы берүүсүнөн кийин, иликтөөсүнөн кийин депутат Марлем Маматалиев, Эрулан Көкулов Азаттыктын журналисттерин уюштуруп, окуяны ошол жеринен көргөзгөнгө аракет кылдым. Дагы деле бирок жогорку кеңеште маселе көтөрүлбөйт. Негедир ушундай эле көрмөксөн, билмексен болуп аткандын эсебинен бул пресс-конференциянын негизги максаты Кыргыз Республикасынын президентине, улуттук коопсуздук башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке, прокуратура Курманкул Зулушевке, МВД министрлигине, жогорку кеңештин депутаттарына, Санаа министрлигине жана башка жалпы патриотторго, журналисттерге ушул теманы кайрылууну туура көрдүм. Биздин негизги эле үмүтүбүз, акыркы үмүттөрүбүздүн бири ушул Камчыбек Кыдыршаевич калды. Биз ошол адамдан үмүттөнөбүз. Неге дегенде ушунчалык мамлекеттеги болгон акыркы жылдары көбөйгөн мыйзамсыздык менен өтө катуу күрөшүп келаткандыгы эл ичинде айтылып атат. Ушул окуялардын бардыгы азыркы өкмөткө жана президентке, анын жардамчыларына бетине көө болуп жабылып турат. Ногул алдагы Азаттыкка түшкөн комментарийлерди бир сыйра окусам, экинин бири президентке же жанагы ошол азыркы өкмөт башчыларга ушулардын айынан ушулар кылган деп атат. Биз мамлекеттеги мыйзамдуу уюштурулган казино жөнүндө сүйлөгөн жокпуз. Мыйзамдуу жогорку кеңештен бекитилип ачылган иностранный лицолорго ачылган казинолор жөнүндө сүйлөгөн жокпуз. Бул жалаң кыргыздын карапайым адамдарынын тагдырларын талкалаган, миңдеген үй бүлөлөрдү ажыраткан казино жөнүндө сөз болуп атат. Былтыр мурдагы жылы президент, былтыр жазында болсо керек, Ак Өргөдөгү бир эки адам үй талашып, үйүн талкалап көчөгө чыгарып коюуга президенттин администрациясы бир заматта бир күндүн ичинде реакция жасап, ошол үйдү бир айдын ичинде куруп бүтүрүп, үй бүлөнү киргизип жиберди. Президент түшүнүп атат үйдүн кымбат экенин, адамдардын мүлктүн кымбат экенин. Үйдөн дагы данный время үй бүлө кымбат. Адамга эң баалуу нерсе бул үй бүлө. Канчалаган балдар жетим калып атат, канчалаган үй бүлөлөр бузулуп атат. Зөөкүрлүк, зомбулук бул үй бүлөлөрдө 100 миңин, 200 миңин, миллион уткузуп койгон адам үйүнө барып тынч отура алабы? Аялынын жөнөкөй сүйлөгөнү эмес, дем алганы да жакпайт. Ушул үчүн канчалаган мен адамдардын азыр берде кайрылуулардын бир-эки убакыттан да пайдаланып окуй кетем ананчыраак сөз келгенде. Бирок бул мындай, эгер ушуну мамлекеттик жетекчилер жеринен ичинен түшүнө турган болсо, могу мыйзамда, могу биздин азыркы Кыргыз Республикасынын мыйзамында жылчыкчалар бар. Булардын мошенниктер үчүн даярдалган эмес, байкабай өтүп кеткен жылчыкчалар. Булар именно ошол жылчыкчаларды, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып ушундай нерселерди ачып атат. Азыр бул иш эгер улуттук коопсуздук кызматы Камчыбек Ташиевич өзү киришип ушул ишти изилдей турган болсо, артынан бир 20-30 адамдын кулагы көрүнөт могу иштин аягында. Неге дегенде алда Акыл Азамат менен Умеркулов Кайраттын фамилиясы бул Ринго Трейдте дагы келет. Алар ушул компаниянын учредителдери, ошолор кыргыз элин сазга батырып аткандары, ушуларга лицензия берип, ушулардын ишине көзүн жумуп аткандар МВД лицензия берген өзүнчө орган, алардын иштерин көрмөксөн, билмексен болуп аткан МВД заявленияларды нары бери түртүлүп атканда прокуратура бардыгы биргеликте жооп бериш керек. Мүмкүн ошолордун баарынын тиешелүү бир адамдары бардыр. Буларга арыз жазып айта турган нерсе, буларга арыз жазып барган адамдарды, буларга кайрылган активисттерди ар кандай булар неге дегенде МВДнын атын атап аткан себеби бул жерде 2020-жылы мындай окуя болот. Адам өзүнүн уткузган акчасы боюнча
хозяиндарына кайрылып, ушул мүмкүнчүлүгүңөр болсо мен акчамды бергиле деген максатта кайрылат да. Анан ал иш болбой калгандан кийин ал ошол ковид учурунда эмеге бардык Бишкектеги объектилер жабык, иштебей турат. Даже 2 кишилик магазиндер да жабык. Бүт Бишкек ошол эме маскачан жүрүп калган мезгилде ушул Ринго Трейд иштеп атат. Ошонун жабылышын талап кылып чыгып аткан мезгилде булар макул сенин акчаңды берейлик деп, булардын Зотов Олег деген юристи бар. Ошол акчаңды берели деген максатта кайрылганда алар акчасын берип, жанына акчанын бир пайызын берип, анан ошол акча менен эме булар вымогать этип атат деп кайра соту жок СИЗОго 1 айга камап, ал адамды 1 айга соту жок камап, ала Кулембеков Бекзат. Ошол следователь, ошол соту жок камаган следовательдин аты Кулембеков Бекзат, Октябрьский РОВДдан. Ал адам ошолор менен совместно биргеликте иштешип, соту жок камап, подстава уюштуруп адамга тагдырын талкалап, соту жок камап, 1 айдан кийин кайра соту жок чыгарып койгон. Бул окуя факт менен да. Анан ошонун себебинен ошол учурда бул ишке ким күнөөлүү, мен күнөөм жокко өзүм акчам алганы келдим дегенде, ошол учурда президент Сооронбай Жээнбеков болгон. Азыр сага Сооронбай да жардам бере албайт деп эле айтылган да следователь тарабынан. Ошол биздин акыркы үмүтүбүз. Мамлекеттин жетекчилери ушул ишти көзөмөлүнө алыш керек. Мына ушул оюндан жабыркаган адамдар өздөрүнүн ушул оюнга кантип кирип кеткени тууралуу айтып берсин. Эгер суроолору болсо, өздөрүнүн азыркы учурдагы кандай кадамдарга барышат мындан кийин. Биз ушул жабыркагандардын арасындагы пенделердин бирибиз. Биз да ушул жабыркаганбыз. Биз ошо грубо бир 2 миллионго уттурдук, 2 миллион ошо Ринго Трейд. Эми ушунун биз аябай эме болдук. Жаман болдук, депрессия аябай болдук. Карызга баттык дегендей. Өзүбүздүн бир атабыздан калган участогубузду сатып, бир да бир грузовой машинабыз бар эле, аны сатып 1 миллиондан араң кутулдук. Карыз деген жаман экен. Өзүбүз айыл ичинде турабыз. Намыс деген бар. Короче, ойго келбеген нерсенин баары келет экен. Даже өлүп алсам болот экенсиң. Чыгылып айтор көп маселе. Бизге окшогон жабыркагандар өтө көп. Биз анткени оюн үстүндө, биз оюн ичинде жүргөндө көп кишини көрчүбүз. Башында эми акча кимди гана кызыктырбайт. Башында мындай болуп кетерин билгенде билбейм эми. Ошо биз жалпы эмесинен биз эми президентибиз менен эти камчы ташыйып келе кайрылабыз. Бул биз эле эмес, азыр Бишкекте биз билгендерден Бишкекте өтө көп мунун точкалары. Мен деген журналисттер иликтеп барып эмете албаган точкалар мындан көп. Биз билгеничи. Билгени мына жакында ачылып атат. Биз ошо 2 миллион уттурдук. Акыбал аябай оор болду. Маңдай терибиз менен тапкан акчаларды уттурдук мисалы. Эми бизди тааныган болобу, тааныбаган болобу, мисалы кыргыз айтат да. Буларга чала болушу мүмкүн деши мүмкүн да. Бирок бизге окшогондорго далай сөз айтылат да мындай. Биз мисалы бул именно Ринго Трейдтен өлүп алган эмелерге да биз эме болдук да. Күбө болдук. Бул эми аягы өтө начар. Мисалы биз ошо 2 миллион уттурдук. Мисалы $200,000 уттурган балдар менен сүйлөштүк мисалы. 2 квартирасын уттуруп ийген, семьясынан айрылып калган. Көп деме, өтө көп азыр Бишкекте, аябай көп азыр. Өтө көп да. Анан бияка келгени бар, айтканы бар, айтпаганы бар, Россияга кетип калганы бар, качып карызга батып. Биз эми билбейм, эми президент менен камчы ташып, эми кофе ичип отуруп эле чечүүчү нерсе буларчы. Эми ушул уланмасын деп келип атабыз биз мисалы Акпрескечи. Биз эми Кудай буйрса биз буга вообще жолбойбуз, өлүп баратса дагычы. Именно ушундай кумар оюнуначы. Азыр да келип атат, аябай келип атат да. Биз мисалы көрүп атабыз да. Тааныш балдар бар. Кирип жаңы келип атканы бар. Нойлук отуруп бомуш болуп кеткендер да бар да.
Эми ушул Кыргызга керекпи, мисалычы Кыргыздын мындай жакшы жигиттер кирип кеткенин көрдүк биз, мисалы өз көзүбүз менен көрдүк да. Оюнда ушундай эле залдар болот, эмне деген миллиард акчалар ойнолот бир суткада. Мисалы биз даана күбө болгонбуз, кандай мындай грубо айтканда кандай болуп калат, аял күйөөсү да келип ойногондорду да көрдүк да. Бул эми аягы чатак эле нерсе болот, эми бул билбейм, ушул биз сураганыбыз эле президент, эми депутаттардын деле бул толком колунан келбейт экен, муну деле биз көрдүк да, депутаттар менен деле тияна бардык, бияна бардык, эң ындысына бардык, аяктан деле жакшы эме күткөн жокпуз. Анан эми биз башынан ак прессти мен соцсеттен бир жаңылык болгондо, мисалы мен Азаттыкты деле карабайм да, ак прессти карайм сразу, чтоб кээ бир эмелер мындай жалганды көп чыгарат да. Биз ошо биздин үнүбүз ушул жетсин деген эме деле келдик. Кыргыздын мындай болсо көп, Кыргыздын мындай жигиттерин буза аласыңар да. Мындан жесир калган балдарды көрүп атабыз, мисалы. Аял күйөөсү ажырашса эле карызып аткан киши эле жесир болот да. Балдар жетим болот. Мисалы мен 4 балам бар. Бирок Кудайга шүгүр, келинчегибиз. Менин бир жаман жерим, менин үй бүлөм билбейт мен именно ушака отурганымдычы. Эми кыңырыш кырчылда экен, бул баары билине турган нерсе болду. Биз анткени деген азыр карыз деген жаман экен, улам мынтип акырын кутулуп келатабыз да азырчы. 1 миллионубуз калды, эми эптеп Кудай ден соолук берсе, азыр Кудайга шүгүр ден соолугубуз. Иштеген ишибиз бар. Эми акырын кутулуп. Анан бул эми биз догурунуп келип аткан жокпуз, просто ошо биздин обращениябыз эле ошол президентибизге. Мыйзам эми албетте, эми биз эми ал жагын эми көп нерседе эми муну эми, конечно, депутаттар муну жабыш керек, обязательно чара көрүш керек. Муну азыр Жо бул негизи башында менин жаап койсо болот. TikTok'ту жапкандай эле санарип министрлик бар. Санарип министрлиги бар. Булардын эле сайтын эле блокировкалап койсо уже жабылат. Ала жетекчилерин жоопко тартып, мамлекетте азыр мыйзамсыз байыган, незаконный байыган адамдарды кустуруу тартиби келатат. Булардын алып мамлекетте канчадыр деген пенсионерлердин пенсиясын берсе болот. Канча деген булардан акча, миллиондор, аз Кумтөрдөн кийинки эле Мегакомдон кийинки акча айланып аткан жер ушул бинарный опцион, Ринго Трейд. Бинарный опцион эмес, ал онлайн казино. Саламатсыңарбы, кыргыз элим. Мен кайрылганымдын себеби, мен бул оюнду сайт аркылуу көрүп, биринчи рекламасы аябай күчтүү экен интернеттердечи. Instagram, TikTok ошолордон мен реклама кылып аткан жеринен мен монтип эле көрүп эле анан бир интерес кылып ойноп көрдүм. Ошону ойноп, анан ошо кумарга ошентип кирип кеттим. Анан үйүмдү сатып, кредит алып, рассрочка алып, карызга баттым. Туугандарым бетине дагы карай албай калдым. Даже ошо өлүп алайын деген эмелерге чейин бардым. Ошо активист журналисттердин жардамы менен азыр ушул жерде отурабыз. Мен кайрыларымдын себеби ошо жаштардын бизден кийинки поколение жаштар, ушу мектепте окугандарды дагы көрүп калдым мен ойногончу, Ринго Трейдтичи. Ал ограничение жок экен, анга регистрация деле оңой экен. 9-10 класс балдарды көрдүм мен ойногончу, жаштардынчы. Ошо жаштардын психикасы тез бузулат. Мен ошо жаштарга, бизден кийинки поколениега мындай болорушун каалабайм. Ушу Ринго Трейд ушу жабышын талап кылам. Ушу биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич, анан Канчыбек Кыдыршаевичке кайрылайын деди элек, ушуларды мыйзам чегинде жабууга, анан ошолордун ээсин мыйзам чегинде соттоп, таап, камап, ошол камаганга суранат элем ушу президенттен. Ошо биз Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешке, прокуратурага, эң негизгиси
Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Кайрылуубуздун максаты кыргыз элинин эртеңки жаштарын, өсүп келаткан муундарын ушундай азартка, кумарга аралаштырбай, дала үй бүлөлөрдүн тагдырларын талкалабаганга мыйзамдуу жол менен ошолордун жетекчилерин камап, эгер ишмердүүлүгү мыйзамдуу болсо, арыз жазгандардын арызын канааттандырып берүүңүздү сурайбыз. Ошол эгер мыйзамга мүчүлүштүктөр болсо, ушуну жогорку кеңеш мыйзамды толук оңдоп түзүүсүнө көмөктөшсө, ушул биздин максатыбыз эле, негизги максатыбыз Кыргызстандын эртеңки келечеги, жаштары, биздин балдар, биздин инилер ушул оюнга аралашпаса, ушул оюндун артынан сандалып көчөдө калбаса, бомж болуп калбаса, эртең кылмышка барбаса, ушундай үмүттөбүз. Эң негизгиси үй бүлөлөр бузулбасын, балдар жетим калбасын, келинчектер жесир калбасын, ата энелердин ыйлабасын, ушу менен жыйынтыктайбыз.